улуттук билим берүү модели деген бул дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алуу менен ошону менен бирге өзүбүздүн улуттук менталитетти, улуттук өзгөчөлүктү жана өлкөбүз бараткан стратегиялык алдыңкы биздин алдыбызга коюлуп отурган максаттарды, тапшырмаларды эске алуу менен иштелип чыккан окуу системасы бул улуттук модель болуп эсептелет. Дүйнөдөгү 200гө чукул өлкө өзүнүн өлкөсүнүн ыңгайына, мүмкүнчүлүгүнө, экономикасына, жайгашкан аймагына жараша иштеп чыккан билим берүү моделдери бар. Биз мында чындыгында атап коюш керек, жарандык иденттүүлүктү калыптандыруучу кыргыз жаран концепциясын, акыркы убактарда абдан актуалдуу болуп келе аткан улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деген уңгу жолун, Кыргыз Республикасынын 2023 жылы өзгөртүлгөн билим берүү жөнүндөгү мыйзамын жана албетте алтын казык Кыргызстандагы билим берүүнүн трансформациялоонун программасын жетекчиликке алып, улуттук билим берүү моделин иштеп чыкканга аракеттендик. Жалпы трансформациянын алкагында бир топ интеграцияланган предметтер кирет деп айтып келатабыз. Бул жалпы дүйнөлүк практикадагы бир илим деген предмет. Бул предметтин ичине физика, биология, химия предметтери кирет. Бул сабак, илим сабагы 1-класстан баштап 9-класска чейин окутулат. Ал эми 10, 11, 12 класстарда профилдик окутуу катары физика, биология, химия сабактары өз-өзүнчө окутулат. Учурда ал илим сабагы окутула турган 3 предмет боюнча мугалимдер учурда окута берет. Ошол предметти бир китептин алкагында 3 мугалим окута берет. Физика, химия, биология мугалимдери. А келечекте буйруса атайын илим сабагын окута турган адистерди даярдоо бул жогорку окуу жайлар менен биргеликте жолго коюла турган маселе. Бул 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө, жаңы моделге өтүүдө негизги өзгөчөлүк бул бизде класстардын системасы өзгөрөт. Башталгыч класс буга чейин 1-4 класстар болуп келсе, учурда ушул окуу жылынан баштап 1-6 класс болот. Ортон класс буга чейин 5-9 класстар болгон болсо, азыр 7-9 класстар болот. Ал эми жогорку класстар 10, 11, 12 класстар болот. Бул багытта учурда биз базистик окуу планынын айрым бир себептерге байланыштуу, тактап айтканда китептердин, Marshall Cavendish китептеринин көлөмүнө байланыштуу аны иштеп жатабыз. Буйруса бая айткандай, базистик окуу планында сааттардын көлөмү дээрлик өтө чоң өзгөрүүгө учурабайт. Сааттардын жүктөмү 10, 11, 12 класстарда болот. Ага биз профилдик окутуу киргизебиз дагы, алардын саатын милдеттүү саат азаят. Мисалы буга чейин 30 саат окуучу каалабай бардык предметти окуганда, 10, 11, 12 класска келгенде эми кийинки окуу жылынан баштап бул 20-18 саатка түшөт дагы, калган 10 саат, калган 8 саат ошол окуучу тандаган профилге ылайык. Мисалы инженерияны тандаса, анда физика, математика көбүрөөк саат болот. Эгерде медицинаны тандаса, анда химия, биология багыты. Жок, гуманитардык тандаса, анда социалдык багыттагы сабактар көп болот.